Aytağa vağa tündün, karalatın tüngah tüngen, tanrıcar karşın giyge, tüpegün çok aylalap, yalana canlangın üç faydangan, altınlaydır çok oldu, ödeken oldu ödek kurduna. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мекендештер. Эфирде кайрадан Кыргыз ааламы программасы. Биз бул көрсөтүү аркылуу Кыргыз элинин дөөлөт мурастарын, руханий материалдык баалуулуктарын иликтеп, изилдеп, жайылтып, даңазалоону максат этип ачканбыз. Бүгүнкү 10 санында Памир кыргыздары, анын ичинде Мургапта өмүр бою ошол катаал көк тиреген тоолордун арасында өмүр кечирип келе жатышкан биздин бир боор мекендештерибиз жөнүндө сөз болмокчу. Кылганда ар ким толкунданбай кое албайт. Себеби кыргыздын байыртадан берки тарыхын, анын маданиятын, кыргыз жашаган аймактарды, ошол аймактардагы калган кыргыздын тарыхый, маданий эстеликтерди адамды эң ички, эң жогорку сезимдерге тушуктура тургандыгын мен өзүмдүн экспедицияда жасап жүргөн өмүрүмдө көп жолу кезиктирдим. Мына ошондой ааламдагы кыргыздардын бир тобу ал Памирдеки, Памылдагы саркол кыргыздар. Кыргыздар албетте аябай көп тарыхый, орчундуу, өзгөртүүчү, коом алмашкан, мамлекеттик башкаруусу алмашкан көп тарыхый оор окуяларга тушуккан. Бирок ошол оор шарттарда, ушунчалык бийиктикте тоолордун арасында ошол сарыколдук кыргыздардын жашап, өмүр улантып, балдарын тарбиялап, ошол эле эмес эски кыргыздын маданиятын сактап калгандыгы менен өзгөчөлөнгөн эл. Эми бул сарыкол кыргыздары жөнүндө бул кыргыздан эч кимиси менен айырмаланбайт. Маданияты жагынан ичкилик кыргыздардын дал өзү, курамында ичкилик кыргыздардын баардык топтору учурайт. Ал эми ошол улуу Памир тоолорундагы 4000 метрдин ар жак бир жак бийиктикте жашаган Рахманкул хандын кыргыздарын айтсаңыз эле эмне деген укмуш нерселер бар. Бул улуу Памир кыргыздары жөнүндө биздин окумуштуу Сулайман Кайыпов азыр 14 китеп чыгарды. Ал эми бүгүнкү күнү кыргыздардын ичкилик тобуна кирген сарыкол кыргыздары деп жалпы ат менен аталган нерсе бул 19-кылымдын аяк чендериндеги 3 чоң империянын жер бөлүштүрүү саясатынын натыйжасында 3кө бөлүнүп калган. А бирок тарыхый жагынан алып караганда улуу Памир бул кыргыздар ата замандан бери жердеген жер. Бүгүнкү күндө булардын бир бөлүгү Ооганстанга карап, экинчи бөлүгү чыгыш батыш түндүк жагы Кытай Эл Республикасына карап, ал эми бир бөлүгү Орус империясына караган учурлар болгон. Бүгүн дагы ошол бөлүштүрүүдөн кийин бир тутамда жашаган кыргыздардын бир топ аймактары башка мамлекеттердин курамында турат. Бирок ошол жерде жашаган кыргыздар бул кыргыз ичкилик кыргыздардын бүткүл элдик озеки тилин, маданиятын, үрп адаттарын сактаган эң баалуу материалдарды биз бүгүн издеп таппай кала турган материалдарды сактап калган кыргыздар экендиги талашсыз. Кыргызстандын улуттук китепканасындагы көргөзүлүп жаткан экспонаттар ошол сарыкол кыргыздарынын маданияты менен тааныштыруу мен ойлойм бул өзгөчө чоң саамалык. Бул саамалыкты биз дагы улантышыбыз керек. Сарыкол кыргыздарына илимий экспедициялар жүргүзүш керек. Себеби улуу Манастын Хан Жакыптын атасы Ногойдун жери. Манастын жери. Ошондогу Сагынбай Орозбаковдун дагы, Саякбай Каралаевдин варианттарындагы
улуу Памир бул Нукура кыргыздын ата жер экендигин, ата журтубуз экендигин биз эч качан унутпашыбыз керек. Кызым карыткан Сарыкол кыргыздары биздин доордун экинчи кылымына чейин эле азыркы Памир жеринде жашап келгендиги таш бетине түшкөн петроглифтерде маалым болгон. Кыргыздын энциклопедиясы болгон Манас эпосунда азыркы Памир түпкү аталышы Сарыкол деген жер кыргыздарга таандык экени кеңири берилет. Сарыкол кыргыздары 1892-95 жылы Улуу Британия, Кытай империясы жана Орус падышачылыгы тарабынан 3кө бөлүнүп калган. Азыркы Мургап району 1925 жылга чейин Ош уездине карап, кийин азыркы Тажикстан Республикасынын курамына кирген. Аянты 38.442 чарчы метрди түзөт. 7134 метр бийиктикте турат. Азыркы кезде Мургап районунда жашаган кыргыздар 82%-ды түзөт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, биз студиядан чыгып жаратылышка жакындадык. Бул санын биз ушул көчмө студияда жаратылыштын койнунда улантып жатабыз. Ошол кече Мургап кыргыздарынын маданий мурастары жөнүндө республикалык деңгээлде бир керемет өтө уюшкандыкта жакшы көргөзмө болуп өттү. Бишкек шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы Борбордук китепкананын залына эл түрүлө келип, негизи аябай жакшы иш-чара болду да. Асылбек Атабаевич, сиз ушул кечээки керемет иш-чараны уюштурган адам катары ушул Мургап ынтымагы фондунун коомунун жетекчиси катары ошо кечээки иш-чара деги эле ушул коом кандай зарылчылыктан, кандай максаттан улам уюшулду эле, ошондон кеп баштасаңыз. Мургап ынтымагы деген коомду биз 2 жыл мурда түзгөнбүз. Bunun zararçılığı da uşul Kırgızistan'a köçüp gelgen Murgap elinden adamları takmalıma çok 6000'e yakın el yaşaydı. Kırgızistan'ın barık aymaklarına jaygaşkan ошол себептен ынтымакка чогултуп эме кылдык, бардык жакшылык иштер, коомдук иштер, чогуу өткөзөлүк дегене бириксек дегене максат уюштурганбыз. Ошону уюштургандан кийин эле кыргыз журтуна жалп элге келген баягы оор кесел илдет келип калды, ковид деген. Ошо мезгилде бул Мургап эли четте карап турбастан, ошо кыргыздын бири болгондон кийин жалпы жамаат чогулушуп көптөгөн кайрымдуулук жакшы иштер жасадык. Кара Балта шаарында 2 больницаны өзүбүздүн каражатка ушул аксакалдар бар чогултуп, өзүбүздүн балдар барып ремонттоп беришти. Андан кийин эле Баткенге барып, ошо Коогадан карлаш барып айыл өкмөтүнүн кеңсесине өзүбүздүн куруучу балдар өзүбүздүн каражатка өтө кыска мөөнөттө бүткөзүп жаңы имарат салып берип келдик. Андан кийин дагы ушул айыл арасындагы шаардагы кембагал жашаган турмушу оор адамдарга да жайын кышын отундан башка продуктан камсыз кылып ушул Мургап ынтымагы дайыма кайрымдуулук кылып жардам берип атабыз. Андан кийин ушул күндөн күнгө демей өйдөлөп айттык эми биз кечээки иш-чара жөнүндө да айсаңыз. Ошого демеп ушуга келип калдык да, анан эми ушинтип эле жүрө бербестен биз ким экенибизди көрсөтсөк. Бул Мургап эли өтө улуу эл, тарых экени. Аябай ынтымагынан дем дух деген күчтүү турбайбы силерде? Ооба, ошол духтун эсебинен Ала тоолук кыргыздарга үлгү болдуңар го дейм да. Эми бир биз таанышайлы дедикчи. Таанышайлы дедик, бизди көрүшсүн. Чынында эле бул Мургап жери өтө улуттук баалуулуктар көп жер да. Таза сактап калган элсиңер. Өтө кечегинде көрсөттүк, биз өтө тарыхы 100 жылдан ашкан предметтер, экспонаттарды көрсөттүк. Чепкендерди көрсөттүк. Ал чепкендер 1916 жылы, 20 жылы токулган чепкендер, таза жүнгө ийилип жасалган буюмдарды көрсөттүк. Төөнүн жүнүнөн жасалган пияз чепкендерди көрсөттүк. Сахип Назардын эмесин көрсөттүк, тулгасыны көрсөттүк. Анын историясы 1891 жылга камтыйт. Ошолорду көрсөттүк. Ушул баалуулуктар негизи Мургап жергесин сакталып калган. Асылбек мырза, сизге рахмат. Ошо сиз айтып аткан кечээки керемет көргөзмө жөнүндө атайын сюжет даярдалды эле, ошону көрүп алып, анан көрсөтүүбүздү уланталы.
Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында Сарыколдук кыргыздар тарабынан даярдалган Мургап кыргыздарынын маданий мурастары аттуу этно-маданий көргөзмө 22-жылдын 18-июль күнү Бишкек шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада жогорку уюшкандыкта өткөрүлдү. Көргөзмөгө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова, тарых илимдеринин докторлору профессор Сулайман Кайыпов, Кадыралы Коңкобаев, Гүлзада Абдалиева, илимпоздор Баяз Турал, Нурбек Туран, Мукарам Ташалиева жана Кара-Балта шаардык мэриясынын өкүлү менен Кызыл-Кыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков жана башка коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова көргөзмөнүн ачылышындагы алгы сөзүндө кызыл лента кесүү менен төмөнкүлөргө токтолду. Урматтуу бүгүнкү Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында өтүп жаткан идеологиялык жактан эң маанилүү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн ушул куттуу мекемебизде биздин Кыргыз элинин сыймылы болгон Мургап жергесинин тургундары келип, ушул жерде Мургап кыргыздарынын маданий, этно-маданий көргөзмөсүнө арналган иш-чарага катышып турабыз. Мындай иш-чара менен Кыргыз Республикасы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин атынан, жалпы эле маданият кызматкерлеринин атынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Чоконбек Абыкеев агайдын атынан куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер. Көргөзмөдө улуттук наркты жана улуттук баалуулуктарды сактап калуу менен кийинки муунга жана коомго кеңири жайылтуу максатында Мургап ынтымагы коомдук фонду тарабынан уюштурулган Мургап кыргыздарынын кол өнөрчүлүгү, тарыхы, маданияты, адабияты, сүрөт өнөрү, ордо оюну, боз үй, тамак ашы, улуттук кийимдери жана колдонула келген буюмдары көргөзүлдү. Көргөзмөнүн соңунда этнограф, тарыхчы, илимпоздор, журналисттер, маданият кызматкерлери, бейөкмөт жана коомдук бирикмелердин өкүлдөрү,
колонорчулар жана көргөзмөгө келген этникалык кыргыздардын катышуусунда чакан илимий практикалык конференция өткөрүлүп, Мургап ынтымагы коомдук фондунун төрагасы Асылбек Атабаев көргөзмөнүн негизги максаты кылымдар бою ынтымакта жашап келген Кыргызстан менен Тажикстандын достугун чыңдоо максатында мындан ары да алгылыктуу иштер болорун айтты. Урматтуу туугандар, мен баарыңыздарды кая тааныштырып отурбай эле, ошол сөз берип аткан деле тааныштырып жүрүп отурайын. Анан бул жерде жалпы эле Мургапты кыргыздар отурат, туурабы? Анда эмесе сөз Шайдылда Каландаров ардагер агабызда маданият тармагында өмүр бою ийгилик жараткан аксакалдардын бири. Сөз сизде. Манастын Сагынбай Орозбаковдун варианттарында Көкөтайдын ашыга Сарколдогу кыргыздарды чакыргыла деген сөз бар. Ушул кыргыздардын ошол Сарколдо жашап калганыга далай замандар болгон. Өчени ошонун бери Саркол кыргыздары эч качан өзүнүн ата бабадан бери келе жаткан салтыны унутпай, кайрадан жаңыртканын жаңыртып, ушул мезгилге чейин келе жатат. Мен маданият тармагында 40 жыл иштедим. Бул мезгилде союздан мурда дагы, союздан кийин дагы биздин элде өз өнөрлөрүнү, баалуулуктарыны эч качан жоготкон эмес. Мисалы мен манабул акын, жазуучу, төкмөлөр боюнча эң алгачкы Бөрүбек Апыз деген болгон Сарколдо. Бул киши көп 200-300 жыл илгери болгон экен, ал кишинин ырлары калбады. Андан кийин Кукулак, Осмон Кукулак деген бул кишинин көп ырлары калган. Азыркы мезгилде сакталуу бар. Андан кийин төкмө акындарыбыздан Осмон Айтмаматов деген аксакал болгон ырлары азыркы күндө ошо үйдө Мургапта сакталып турат. Онун тышкары маданият тармагында биз Тажикстандын аймагында жашагандыктан ар дайым бустондорго, кароо конкурстарга жана кандайдыр бир фестивалдарга биз дүйшөмбүгө барат элек. Дүйшөмбүгө барып, ошондо биздин программа жалаң кыргызча. Бир эле хор тажикча аткарат элек, калганы бүтүндөй кыргызча. Кыргыз тилинде ошону жеткире аткарып, ошону 30 кыз, 30 бала, 60тан өнөрпоздор барат элек. Барып, ошондо Дүйшөмбү шаарыга Тажикстандын эмесиге шундай жакшынакай программаларды кыргыз тилини, маданиятыны жеткирип иштеп жүргөнбүз. Шайдылдаба өзүнүн ата мекенинен бир топ алыста турса дагы бүгүнкү күндө кыргыз маданиятынын уңгусу ошол тоолуу башка элдер менен аралашып кетпеген элдердин арасында жашап калганы көрүнүп атат. Анын бардыгында өзөгүндө сизге окшогон демилгечил, кайдыгер эмес, өз ишинин адистери болгон үчүн ошолор сакталып калды. Рахмат сизге. Анда сөз кезеги Курбаналы Коңкобаев аксакалда. Бул абабыз бир жагынан тилчи, агартуучу, айыл өкмөтүнүн башчысы, мындайча айтканда эл башында жүргөн адам. Ушул кечээки өткөн иш-чарада да менимче ушу аксакал катары көп эмгек сиңирди окшойт го дейм, Анда сөздү сиз улап бериңиз. Биз ошол улуу тоолордо жашап калган памирлик кыргыздарбыз. Мунун түбү алыста, анан бул жерде айтсак сөз көп болот. Кыскасы көп замандардан, бир канча кылымдардан бери биз ошол жерди мекендеп, ата-бабабыз сактап, кор кылбай, башкага неме кылбай алып келе жатат. Бул жерде мен Афганистанда да болдум, Кытайда да болдум. Афганистандык кыргыздар да, кытайлык кыргыздар да өзүнүн салтын, каадасын, маданиятын, үрп-адатын биз сыяктуу эле кармап жүрүшөт. Бирок мактанган кеп эмес, биз Мургаптык, Сарколдук кыргыздар буларга караганда өзүбүздүн эмебизди көбүрөөк сактап калыппыз. Буга баягы Союздун режими таасир кылганбы, жөн эле биздин каныбызда ушундай барбы, ата-бабабыздан илгертен калган мурастарыбызды сактап келе жатабыз. Канча кылымдардан бери урпактагы ата-бабаларыбыз ушул жерде мекендеп келген, дагы эле ошол жерде жашай берет. Буяка биз көчүп келгендер Кыргызстанга келели, саныбызды кошолу, кыргыздын саны көбөйсүн деп келдик. Тиякта калгандардын бардыгы келбейт.
Булар ошол жерде биздин жерди, ыйык мекенибизди сактап ошол жерде турушат. Кудай кааласа биз булар менен дайыма карым катнашта болгубуз келет, дайыма катташта болушубуз керек. Ошол үчүн биздин кыргыз өкмөтүнөн биздин суранычыбыз бизде ошол Тажикстан менен байланыштырган жолдорду ачып, мындан ары дагы жакшы мамилелер түзүлсө деп ойлойбуз. Союздун убагында бизге көптөгөн агит бригадалар, акындар, жазуучулар барып турган. Ошол көрүнүктүү адамдар, ырчылар барган. Мен мисалы үчүн айыл өкмөтү болуп турганда ошол жазуучулардан Алымхан Дегенбаева, Кармышак Ташбаев, Токон Ишбаев деген көп, Малик Аликеев деген ырчылар, баягылар эмнелер барып, Мургап элинен кабар алып, кантип атасыңар бир бололор деп, анан кайра келишкен. Тилекке каршы союз урагандан кийин ушундай байланыш үзүлдү. Бизди унутуп кал десек деле жаңылышпайбыз. Эми өзүбүз унута калбай, өзүбүз өйдөлөп, өзүбүздүн ким экенибизди биз көрсөтүп, мындан ары ошол бир боор кыргыз элибиз менен ири чаркак болуп жашаш биздин максатыбыз, милдетибиз. Жашыңыз канчада? 72-де. 72-де. Бу сиздин сакал койгонуңуз нукура кыргызча экен да? Азыр сакал коет десе эле бети башынын баары сакал таанылбай калып атпайбы, туурабы? Ушу сакал жөнүндө бир айтып коюңчу, аксакал катары. Кандай коюш керек өзү сакалды? Эми бул баягыдай мен дагы бир сөздү айтып кетейин убактым. Мен Харокко бардым, ошол Тажикстандын бир эмес. Анан бир киши мени чакырып, бул эмне деди? Сакал десем, кандай сакал деп. Сакал кадимкидей эле десем, сакал кааласам коем, каалабасаң алып коем дедим. Туура сеники деди. Бирок койгондон кийин сакалдын өзүнүн эрежеси бар. Сакал деген парыз деди. Анан мен айттым, эми байке кап этпейсиз аксакал. Сакалды бара кудай кааласа немеси болор, бирок мындай көрүнүшү тияк баягы кичине бир сакалдын да көрүнүшүнүн да бир жагымдуураак жагы болуш керек. Эми биз интеллигент болуп чоңойгон адамдарбыз, Алла өзү кечирсин. Ушундай үйрөнүп алганбыз сакал. Сакалыңызда сакалыңыз жакшы жарашат экен. Мен ушундай үлгүлүү сакал коюш керек деген атайын басым жасап айтып атам. Аксакал сакал демекчи Таштемирова ушул ынтымак коомунун аксакалдар кеңешинин төрагасы экен, Биздин дилибиз, тилибиз, үрп адатыбыз кыргыз да. Башыбызга кийген калпагыбыз бул жерде эмес, Тажикстанда деле кыргыз болуп келген. Чүкө оюн ойносок, 11 ордо болсо, ошонун бирөөсүн тажиктарга үйрөткөнбүз биз. Анан эми ошонун эсебинен биз Кыргызстанга келгенден кийин биздин милдет эмне? Биздин милдет мамлекет бизге бир нерсе кылып берди эмес. Биз мамлекетке эмне кылып бердик деген сөз болуш керек да. Анткени биз жөн эле өзүбүздүн баягы улуу мекенибизге келгенибиз жок. Биз милдет ошол үрп адатты, салтты, санааны баягы президенттин указыны ишке ашырыш боюнча биз былтыркы жылы ушул маселени Ошто өткөргөнбүз. Биринчи. Ошто өткөрүп, андан кийин университетте баягы Оштун университетинде өткөргөнбүз. Бул да аябай жакшы талкуу болгон. Ошол университеттин деканы менен биз меморандум түзгөнбүз 3 жылга. Балдарды окутуш боюнча, ушул үрп адатты дагы көбүрөөк изилдеп, дагы көбүрөөк талкуулоо боюнча. Анан ошондо Асылбек баардыгыбыз баш болуп, ушу аксакалдар отуруп, ушуну бир мамлекеттик деңгээлде өткөрүп көрбөйлүбү, аракет жасабайлыбы деген ой пайда болгон да. Ошонун ушул убакытка чейин Асылбек аябай бул боюнча көп иштерди жасап, биргелешип ушул кечеги күнгө жеттик да, Кудай буйруса. Ойлогон оюбуз ишке ашты деп ойлойм. Анткени кыргыз коомчулугу бул абдан жакшы кабыл алды. Анткени кече кетип атканда айтаттар, мунчалык көргөзмө өткөргөндө эч ким келген эмес эле, силерге аябай көп келди депчи. Мана министрдин замында ушуну биринчи жолу өткөрүп жатасыңар деген бизге дух берди, биздин элге. Бул биз деген бунун 10% өткөрдүк. Анткени биздин байлыгыбыздын көпчүлүгү Тажикстанда калып калды. Анткени азыр жолдун байланышыга караштуу аны буякка алып келе алган жокпуз. Эми буйруса, мындан кийин дагы мындан көбүрөөк өткөргөнгө аракет кылабыз. Бул деген кыргыздын нукура баалуулугу. Бул деген биздин келечегибиз. Анткени жаш муундарды биз ушул жол менен тарбиялашыбыз керек. Себеби биздин ата-энебиз ушул жол менен бизди тарбиялаган. Биздин тарыхыбыз ушунда турат, негизичи. Ушуга биз аябай мындай аракет жасашыбыз керек да. Буга биздин элдин ынтымактыгы,
бир жаканан баш чыгаргандыгы, бир колдон жең чыгаргандыгы кече бүткүл кыргыз элин эмес, мен ойлойм бүткүл ааламга көрсөтүп койду бул нерсеничи. Эл катары кечээде биз ошол мургаптык кыргыздардын маданий мурастары жөнүндө көргөзмөгө барып, өз көзүбүз менен күбө болдук. Аябай жакшы өттү. Мен ошол жерден бир тарыхый таберик катары буюм сатуу аракетин кылдым, бирок баардыгы эле сатылбайт дешти. Бизде бул таберик, бул кийинки муунга, бала чакабызга калтырышыбыз керек, сиз айткандай үйрөтүшүбүз керек деген жакшы жоопторду берди. Мен ага ыраазы болуу менен кабыл алдым. Анан мен могу кийип турган көйнөктү кыргыздын улуттук өнөрлөрүнүн борбору болгон Кыял өндүрүштүк бирикмеси тарабынан даярдалган. Жетекчиси Элдар Аттокуров. Маданият каналында атайын реклама берилбейт экен, бирок биз өнөктөш катары Кыял бирикмеси менен ушул кыргыз ааламы көрсөтүү мындан ары көрсөтүүсү программасы иш алып барат. Ыраазылык билдирип коелу, ушул көрсөтүүдөн пайдаланып турабы. Ал эми ал жарашатпы, жарашпайтпы экен, аны эми сиздер анан көрүүчүлөр айтсын. Анда эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз. Кептин кезеги Алымкул Акназарова аксакалда, тилчи, санжырачы, жазуучу абабыз. Келиңиз. Барыңар эле белгилүү негизинен сактар, амурки сактар жашаган экен. Негизинен чыгыш Памирде ошо сактар мындай малга жайып жакшы болгон эсебинен барып ошол жерден бир нече улут болуп калыптанып кеткен. Тарыхтын эмеси айтып аткан. Эми сактардан кийин эми ошо амурги сактар деген жакында мен өзүмчө бир нерсени жазып берген. Эми чыккандан кийин тарышлар, окадар кандай бабыртан мен билбейм. Мен өзүм эле пикиримде ой толгоолор менен бүтүндөй Саркол мына чыгыш Бабыр боюнча тарыхый нерсени бар, тарыхтан алганды, ата-энелерден укканды, ушундай бир өзүнчө баардык булактардан топтоп туруп өзүнчө бир эме кылайын деген ниеттери бар. Бүтүп эле калды. Мен каяк жагын айтканда да кыргызды Манастан баштап Манаста аталып кетип жатат да. Манаста Саркол аталып кетип жатат. Саркол анан Манастан бери жакыктан келе жаткандан кийин Алтайга көчкөнгө чейин Сарколдо болуп жаткандан кийин тарыхтын тамыры тереңде жаткан Жапай топозду ким саганды үйрөндү? Тамыр кыргыздар. Ошонун эки эме таптым мен издеп жүргөнүм көздү içinde. Эме дегенде сүрөт бар, өткөндө биздин үйгө бирөө барган болсо бир демен сүрөт турат. Охота на диких яков на Восточном Памире деген бир сүрөт бар. Анан кийин приучение диких яков на Восточном Памире. Жапай топоздорду колго үйрөтүп, анан кийин саганды үйрөндү деген. Эми ошонун бардыгын толук мынтиптер деп жазылган жери жок, бирок ошонун негизинен кыргыз үйрөттү. Дүйнөлүк окумуштуулар Памир кыргыздарына аябай кызыгуу менен карашкан экен илгертен эле. Азыр дагы бул дүйнөлүк саясатта Памир өзгөчө, туурабы? Себеби ал жерде тоо жатат, суу жатат, мөңгүлөр жатат, байлык жатат дегендей азыр күн дагы ысып, жаратылыш, табият өзгөрүп аткан учурда Памирдин ролу дагы жогорулайт. Памирлик кыргыздар жөнүндө француз, кыргыз, орус, англис, түрк, өзбек, дари, пуштун тилдеринде эркин сүйлөгөн франциялык окумуштуу Реми Дор бир канча жолу Ооганстандагы Памир кыргыздарында болуп, ооган кыргыздардын тили жана этнографиясы тууралуу мол эмгектерди жазган. Реми Дор эгерде Мухаммед тоого барбаса, тоо Мухаммедке келет деген сөз сыңары Памир кыргыздары менен таанышууга дүйнөдөгү окумуштуулар, журналист жазуучулар Памирге барышат деп жазган. Анда эмесе сөздүн кезеги Дүйшөнкул Ташбаев аксакалда бул абабыз Тажик Республикасынын эл агартуусунун отличниги, өмүр бою ушул эл агартуу тармагына өмүрүн арнаган, Кыргызстанга эле эмес, жалпы Тажик Республикасында да өзүнүн орду бар аксакал отурат. Сөздү сиз улаңыз. Козгогон маселеңиздер өтө жакшы болуп жатат. Мына президентиңиздер Садыр Нуркожоевичке жана ошо салтанат карындашыбызга өтө ыраазычылыкты билдирем. Сүйлөгөн сөзүндө өтө олуттуу сүйлөп, биздин жана жалпы эле ошо келген элибиздин өткөзүп жаткан мына ушул мааракесини өтө жогорку деңгээлде баалап, ачылышында эле жакшы сөздөрүн айтып өтө шык берип койду. Анан биздин элдин көрсөткөн көрсөтмөсү сиздер өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Эми себеби биздин Саркол элдери бул ишти жасай алат.
мындан илгери да биздин ушу саркоочулар ошол жерде Тажикстанда сүлөт деп эми орусча аталат эде, ошолорду өтө жогорку деңгээлде өткөрүп, көчмө өткөрүп, ушундай выставкалардын кошуп, элди мейман күзөтүп, улак чаптырып, ар кандай оюндарды уюштуруп, Кыргыздын эң байыркы оюндарыны улантып келишкен эди. А бул кишилерге көнүмүш адат, бул кишилердин баардыгы ошолорго катышып жүргөн кишилер, ошолордун балдары, бала мезгилинде көрүп жүргөн кишилер. Анан эми бул жерде мен эмнени айтып кетмекчимин. Азыр биздин Саркол жеринен чыгыш керек. Чыгыш керек дегеним эзели тамагы тазадан бир нерсе чыгат. Кыргызда ошондой окуя бар, макалдар бар. Биз ошол Памир суусунан, башкача айтканда Жейхун жана Сейхун деген илгерки аталган. Азыркы мезгилде Амур дарыя жана Сыр дарыя дейт. Сыр дарыянын башы нарын болуп, нарындыктар жашаса, биз Амур дарыянын башы ушу Памирден бизден башталат. Ошол жерде Памир деген дарыянын башатынан суу ичкен калкпыз, мөңгүдөн суу, тамагыбыз таза. Ошондуктан бизден баардык өнөрлүүлөр, башка нерселер чыгып келген. Эми өзүбүз эле башка элде жашап калгандыктан өтө мындай аша кеткен эми жол берилген эмес десем деле жаңылбаймын да, оягын эми өзүңүздөр билесиздер. Деги эле бүгүнкү күндөгү дүйнөдө ошол эле Тажикстанда, Кыргызстанда себеби өзгөрүү болуп атат да, масштабный өзгөрүү кетип атат да. Мүмкүн жанагы жаш балдар, мектеп окуучулары мурдагы билим берүү стандартын кабыл албай калдыбы? Мүмкүн өзгөрүш керекпи? Мугалим катары оюңуз да. Эми билим берүү азыркы мезгилде мамлекеттер аракет кылып жатат. Ал тарапта деле ошо Кыргызстан сыяктуу, бирок азыркы жаштар китепке жана башка нерселерге анча кызыкпай калган. Негизгиси азыркы ушу мана ушул жердегидеги телефон, компьютер ошондой нерселерден өздөрү тагап алат. Бирок билим берүү деңгээлдери кийинки мезгилдерде өтө төмөндөп кетти десек деле болот. Мургапта 14 кыргыз мектеби бар. Баардыгы кыргызча. Бирок ошол жерде китептен биз өтө аксап жатабыз. Атабыздын көрү ошондо болгондуктан биз сакталып турабыз. Кудай кааласа мына ошондо отурган аксакалдардын баарынын бирден үйү, туугандары калган. Илгери канча кыргыз болсок, азыр деле ошол сакталып турат. Эч качан ал Памир деген жерибиз, ана ошол Саркол жериде бир кыргыз менен топоздон башка эч нерсе жашай албайт. Арабызда bir kız oturat, биздин кесиптешибиз, филолог Суусар Токтоматова, коомдук ишмер, активист. Туурабы ушундай айымдар бар үчүн коомду бир жерде быкшып турбастан алдыга өнүгүү болуп атат да. Кечээки иш-чараны өткөрүүгө дагы активдүү катышкандардын бири экен. Кечээки болуп өткөн иш-чара Сарколдук кыргыздарга бир демине дем, күчүнө күч кошкондой болду. Анткени ушу кыргыз элим, мына улуу кыргыз деп коебуз биз. Памирде жүргөндө биякты биз улуу кыргыздар деп койчубуз, улуу мекенибиз дечүбүз. Анан ушулардан мына мен тааныштарым улам мага эме жөнөтүп атат, өздөрүнүн пикирин жөнөтүп атышат, ал пикирде мынтип айтышат да. Ой, биз деген кыргыздар ошо кыргыздын 5 бармактан башка тамагы жок деп айтат элек дейт. Көрсө мынча тамактын түрү бар турбайбы кыргызда деп бир жагынан сыймыктанып, экинчи жагынан ушунчалык ыраазычылык билдирип, ушундай пикирлерди айтышты да. Бул пикирлер албетте мен үчүн кымбат. Өзүмдүн досторум, өзүмдүн кесиптештерим, курсташтарым ушундай пикирди айтты. Өзүмдүн курсташтарым ошол күнү барып жакшынакай пикирлеринди айтып кетти. Бул жакшы нерсе. Эми ошол тарыхты, ошол жакшынакай каада салтты, үрп адатты жөн эле өтүп кеткен бир окуя катарында эмес, мындай кылып сиздер бүгүнкүдөй эфирге алып чыгып көрсөтүп атканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат айткым келет. Анан тышкары мына биз өзүбүз деле ошол тарыхын, кыргыздын, Сарколдук кыргыздардын үрп адатын, каада салтын, ырдаган ырын, акындык чеберчилигин бүт баарын биз китепке түшүрүп атабыз. Бул дагы чоң бир кандайдыр бир биздин мурасыбыз. Мына ушул мааниде кече жакында эле саясий кургай элек Тагайбек Миңбаев агабыздын китеби жөнүндө бир эки ооз сөз айткым келет да. Бул кече жакында алып келип мага ушу өзүнүн кол тамгасы менен берип кетти. Мында бул киши өз өмүр бою мамлекеттик кызматта жүргөн,
партийный системада иштеп өзүнү ошол жактын тарыхын бүт баарын билет да, эме совет доорундагы тарыхын билет. Ошону жакшынакай кылып айтып кетиптир. Кимдер иштеген, кимдер кандай эмгек сиңирген, кайсы тармакта кимдин кандай бир жакшы көрсөткүчтөрү болгон, ушул китепти абдан жакшы эметиптир. Ушул китепти сиздердин назарыңыздарга сунуш кылам. Ушул китепти алып окуңуздар. Мындан дагы сарколдуктардын көп бир айтылбай жүргөн бир баалуу жактарын сиздер билип аласыздар деп ишенем. Мен университетке жаңы тапшырып окуп атканымда бир териме батпай сүйүнгөн учур болду да. Анткени Манасты окуп баштадык. Зияш Бектенов агай окутту бизди, Карасаев агай окутту. Эми ошолордон билим алганым үчүн сыймыктанам да. Ошондо жалаң Манастынды окуп атсак эле Сарколдун сөздөрү чыгат да. Анан абдан сүйүндүм. Демек биздин сөзүбүз чыныгы нукура кыргыздын тили экен да дедик. А бирок ошо мезгилде архаизм, неологизм деген сөздөр бар эле да. Архаизм деп кичине биздин тилди чанып жүрүшчү. Эскирип калган деп. Бул жагынан биз чыныгы кыргыздын тилин сактап келе жаткан эл катарында сыймыктанабыз. Анан бүгүнкү күндө кыргыздар өздөрү да ушуга баа берип келатат да. Сарколдуктардын тили чынында эле таза экен. Биздин саркол кыргыздардын тили Тянь-шандыктардын, нарындыктардын тилине өтө жакын. Анан Каракулжа, тиги Алайкунун тилине да жакын. Биз орус таштырууну да көрдүк. Тиги азыр батыш таштыруу болуп атат. Арабтын дагы таасири болуп атат, өзбектин да таасири болуп атат. Шунун баарына чыдап атабыз да. Силер тоолордун арасында таза, салыштырмалуу таза болдуңар да менимче. Ооба, таза болдук. Бирок азыркы күндө менин эмне жүрөгүмдү оорутат. Ушу тилибизди бузуп атабыз. Кээ бирөөлөр араб сөзүн кошуп атат. Мен динге каршы эмесмин. Мен башка элдин маданиятына да каршы эмесмин. Бирок кыргыздын таза тили сакталыш керек. Мен ушуга абдан катуу турган адаммын. Түшүндүрмө сөздүк. Нетиремиш. Сарыкол кыргыздарында нетиремиш же нетиремишке эле деген сөз бар. Бул бир адамдын көңүл үчүн эле колдоо иретинде айтылган сөз. Мааниси көңүл үчүн колдоп, тиреп, сөз кошуп койдум эле дегенди түшүндүрөт. Чыгармачыл адамдардын сөздөрүнү эске алгым келет да. Мисален, Дооронбек Садырбаев барып 5 сериялуу 5 жастан турган Журтумдун көрөңгөсү деген мургап боюнча Журтумдун көрөңгөсү деп баалап кетти. Мындан кийин документалдуу тасмада. Мындан кийин болсо Алымкан Дегенбаева акын эжебиз барып мургапчылар жөнүндө бийикти бийик сактаган элиңе алкыш, рахмат деген сөзүн айтып кетти. Мындан кийин ол кызды көрө элекмин, өзүн Сусар билет. Кыял Тажиева деген кызыбыз мургапка бир жолу барып келген экен дагы. Мургап эли кыргызымдын каймагы деп жазыптыр. Ушуларга мен шунчалык ыраазы болуп жүрөм. Эми мен аксакал катары көп жыл жашаган жетекчи катары менин түйшөлткөн көйгөй дайыма кыргыздар бир бололу, бар бололу, бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Трайбалист деген нерсени аң сезимибизден чыгарып таштайлы. Ошол аң сезим менен жүргөндөр өлүп кетсе, өздөрү да кете берсин. Биздин жаңы муундар мындай психологияны таштасын. Кыргыз эли бар болсун, бир болсун, мамлекетибиз күчтүү болсун. Мындан арыда биздин памирлик кыргыздардын тили, тарыхы, адабият, маданиятыны мамлекеттик деңгээлде кошумча окумуштуулар, изилдөөчүлөр, жазуу жакындар биргелешип дагы ушун тереңдетүүгө кошо көмөк көрсөтүп, биздин кыргыз эл катары бардык байыркы калган тарыхыбыз бар экен дагы тереңдеп ачып бергенге көмөк көрсөткөнүңүздөргө тилет элем. Бардык кыргыз журтчулугубузга бүтүндөй улуу мекенге келип жаткан, дүйнөнүн булуңмушташты көрүп жаткан бардык журтчулугубузга терең кайрылуу менен ушундай ынтымакта боло берелик. Дүйнөдө кыргыз деген атты байыртан бери сактап, ошол улуттук биримдикти жоготпойлу деген сөз менен өзүмдү аяктагым келет. Мен өзүм азыр ушул жерде эки элдин ортосундагы элчи катары өзүмдүн оюмду ортого салайын. Урматтуу түп журтубуз болгон мекендештер, бизден келген сарколчу кыргыз болобу же башка жерлерден келген бизди жээрибей, жакшы батырып, канатыңарга калкалап алсаңар өтө жакшы болот.
Bunday сөздөр бар. Елге ел келсе, елге келген дөөлат дейді. Елден ел кетсе, елге келген мейнет дейді. Азыр ошол мамлекеттерден ел кетіп, елі азайып, мейнет келіп жатқан учурда Алла Таалам беріп сіздерге дөөлат келіп жатады. Ушул дөөлатты колдоп алып, мындан ары ушулардын турмушуна карап, жана ошол жерде калып сиздерди күткөн адамдарга барып канаттарыңарды, өзүңөрдүн көлөгөңөргө алып, бир кабар алып турсаңар, бул өтө жакшы нерсе болмак. Анан экинчиден жалпы эле биз буякка көчүп келип алып оюбузда жок. Ошол биздин ата мекенибиз, киндик каныбыз тамган жер, бир баардыгыбыз келбеген жерде да балдарыбыздан бирден экиден калат. Ошол калк сакталуу калат. Ошол азыр айтып өттүңүздөр барыңыздар, бул Сарыколдун тилин дагы, маданиятында биз азыр максатыбыз кеңири жайылтуу. И жана сактап калуу да. Ошол жайылтуу максатында учурду пайдаланып, мен да силерге, силердин коомго, могу Сарыколдо жаралган, жазылган китептерди белек кылайын деп келдим. Ушул китептерде Сарыколдогу тарыхый мурастар, ошондогу жашоо образдар баардыгы камтылган. Ошого ушу китептерди сизге мен белекке тапшырып койсом, Кудай буюрса кеңири жайлат деген ойдобуз да. Рахмат. Эми бул чын 50 мүнөттүн ичинде Памирлик кыргыздар, анан Мургапты кыргыздар жөнүндө айтып салуу мүмкүн эмес, албетте. Бирок могу жерде көп менин май короп күн түн иштеген болуш керек. Ушул авторлордун баарына ыраазылык билдиребиз. Албетте биз кийинки көрсөтүүлөрдө бул жерде айтылган ойлорду эске алмакчыбыз. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Азыркы кезек маданият кызматкери Надырбек Керимкулов агабызда. Бул киши Сакадай бою Саралтын дегендей өнөрдү да кошола жүрөт экен, сөздүн дагы гүлүн терип сүйлөгөн, сөздөн баштап аягын ырдан таштаңыз эми. Мен көп жылдар бою маданият кызматкери болуп иштеп жүрдүм Тажикстанда жүргөндө. Мен устазым десем болот, Шайлда каландар маңдайында отурат. Ушу кишилердин колуна мен биринчи барганда кино механик болуп баргам. Ушу кишилердин тарбиясын көрүп, ушу кишилердин көрсөтмөсү менен ушу жогорку деңгээлге, даражага жеттик. Мен не дейм, жалпы эле кечээги өткөн мероприятиябыз боюнча, жалпы эле биздин Сарыколдун немеси боюнча бүт аксакалдар айтып бүттү. Аксакалдар айтты, биздин тилибиз сакталган. Бул боюнча мен дагы мактана кетем. Эң биринчи Совет районуна биз гастролго келгенбиз. Гастролго келгенде афишаны илип коюп, түшүп карап турсам, афишаны окуп жатат. Тажикстан Маданият министрлиги Мурга элдик театрынын мыскыл жана тамаша концертти окуп, мына тажиктер кыргызчаны эзип жазып коюптур деген сөздөрдү укканбыз. Эң биринчи жолу биз гастролго чыккан мезгил болчу. Ошондон баштап биз жалпы Кыргызстанга Мурга районунда кыргыз бар экендигин таанытканбыз да. Эмесе сөздүн кыскасын айталы, кечээги мероприятия бизде абдан жогорку деңгээлде өттү десек жаңылбайбыз. Анткени мен көп адамдар менен пикирлештим, ошол жерде көп адамдардын сүйлөгөн сөздөрүн уктум. Биздин көргөзмөбүз абдан жогорку деңгээлде болду деп мактанып, сыймыктанып кетем мен.
урматтуу мургаптык бир тууган боордоштор, мына күн тийип турганда баштадык эле, караң киргенде бүтөйүн деп калдык буюрса, Анан калса күн түн айта турган тема да Памирлик кыргыздардын. Ар жагы бир бөлүгү Кытайда калды. Кытай Памири, ар жагы Афганистан Памири, бер жагы Тажикстанда дегендей. Ушул Памир темасы бул дүйнөлүк окумуштуулардын илгертен эле бүйүрүн кысытып келген экен. Керек болсо ошолор көбүрөөк маани бериптир. Анан кийин орус окумуштуулар, эми кыргыз окумуштуулары эми киришип атат буга. Кечээ ошо Нурбек Жолдошев докторлук диссертациясын ушу Памирлик кыргыздарга арнаганы мага жакты. Кудай кааласа ушул Памир кыргыздарын терең изилдеш керек. Бардык жагынан, тарыхый жактан, тил жагынан, этнография, бар маданиятын туурабы. Мына бүгүнкү көрсөтүү дагы Кудай кааласа ушу келечектеги Памирлик кыргыздарды изилдөөдө бул дагы архивде калып, сиздердин оюңуздар дагы сөзсүз эске алынат деген ойдомун мен. Эми урматтуу туугандар, бүгүн ушул мургаптык кыргыздардын жашоо турмушу, кечээки өткөргөн маданий мурастарга арналган көргөзмөсүнүн алкагындагы бүгүнкү тегерек столубуз соңуна чыкты. Албетте биз кийинки көрсөтүүдө ушул мургаптык кыргыздардын тарых таржымалына байланышкан окумуштуулардын катышуусу менен дагы улантмакчыбыз. Бүгүн сиздер эл ичиндеги кадыресе жашоо турмушка байланышкан сонун жайдары, пикирлер менен бөлүштүңүздөр жалпы кыргыз эли менен. Сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Азыр дүйнөлөшүүнүн бир жакшы жери кемедегинин жаны бирге дейт. Бар адамзат бир кемеде бараткандай эле болуп калдык. Мунун жакшы жагы да бар. Ошонун экинчи жагы да бар албетте. Биз улуттук жүзүбүздү эч качан жоготпошубуз керек. Дүйнөгө чачырап кеткен кыргыз, бир боор кыргыз эли кайрадан бири-бири менен ынтымакка келип, бири-бирин колдоп, жерине карабастан канчалык аймактар, километрлер бөлүп турган менен биздин ички жан дүйнөбүздөгү эс тутумубуздагы улуу баалуулуктар ата бабанын жолу бизди бириктирип турат. Андыктан бар болуңуздар, дайыма байланышты ата журт менен, элибиз менен байланышты кармап, мамлекеттик деңгээлде сиздерге системалуу жардам болушун биз дагы ушул эфир аркылуу дагы баса белгилеп айтып кетели. Мен ойлойм, бүгүнкү көрсөтүү сиздердин калыс жүрөгүңүздөрдөгү ачык ойлорду ортого салуу менен мындай көркүнө чыгарды деп ойлойм. Ынтымак фондуна дагы, Мургап ынтымак фонду, туурабы? Фондуна дагы ыраазылык билдиребиз. Мургапта жашаган кыргыз туугандар жөнүндөгү атайын саныбыз аяктап баратып айтар сөз. Мен өзүм адам катары алыска кеткен бир тууганым келип, ошо менен бапырап сүйлөшкөндөй болдум да. Бир туугандарым менен. Сиздерге чоң рахмат. Албетте 50 мүнөттүн ичинде көп сөздү айтуу да мүмкүн эмес, чындап эле. Бирок мүмкүн болушунча биз жасалма эмес, көкүрөктөн эмне болсо ошолорду айттык, туурабы? Анан кийин ушул кыргыз ааламы көрсөтүүсү мындан ары ушул дүйнөгө чачырап кеткен кыргыздар жөнүндө, кыргыз тектүү элдер жөнүндө дагы биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө атайын ошол арналуу сандарыбызда кеп кылмакчыбыз. Бүгүн ошол алгачкылардан болуп буйрук экен. Мургаптагы жашаган кыргыздар жөнүндө кеп болду. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер күндү биринчи тосуп, эң аягында күндүз аткан, көк тиреген тоолордун арасында жашаган, чындап эле андай жерлерде бир кыргыз анан топос гана жашайт деп, жашай алат деп жана жакшы айттыңыздар. Ошондой бийик тоолордо бийик сапаттарды алып, кыргыз жалпы кыргызга эле эмес, адамзатка үлгү болуп, мындай тазалыкты, улуулукту сактаган эл катары жашай бериңиздер. Бар болуңуздар, тынчтылык болсун, аманчылык болсун, Анда эмесе ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Сак саламатта болуңуздар.